бизге келген пациенттердин ичинен бирөө менден сурады да, эмне үчүн сизде бүт эле пациенттерде бирдей дарылоо, ыкмаларыңар бирдей депчи. Бул абдан жакшы суроо берди. Мен ушул суроого жооп берейин. Демек биз бул пациенттин баш ооруйбу, көз ооруйбу, давление болобу, сахар болобу, бут ооруйбу, деги эле жыныстык органдар жакта проблема болобу, ошол эле рак оорусу болобу, адамдар аябай корккон. Деги эле оорунун бардыгы бул дүйнө жүзүндө 1100 оору бар. МКБ деп коет, международная классификация болезней. Ошол ооруларды классификацияга бөлүп койгондо, ошо ар бир система боюнча өпкө оорулар, жүрөк оорулар, бут оорулар, ушулардын баарын кошуп келгенде 1100 оору бар. Мына ушул 1100 ооруда биз 3 системаны, 3 мындай силерге түшүнүктүү болуш үчүн мен канал деп коем да, мына кызыл кан тамыр, көк кан тамыр жана без тамыр. Демек биз ушул 3 каналдын ичин тазалаганга аракет кылабыз. Сиздин көзүңүз оорут атабы? Демек сиздин көзүңүзгө жакшы кан барбай жатат жана керексиз нерсе кетпей жатат. Мисалы, сиздин бутуңуз ооруп атабы? Демек сиздин бут жагыңыздагы сөөктүн клеткасы болобу, чучука болобу, булчуңдарга болобу, ошол жердеги клеткаларга жакшы керектүү кызыл кан тамыр менен керектүү тамак азык зат барбай атат, кычкылтек барбай атат, ошол орган кыйналып атат. Демек ошол органдан анча жакшы эмес, кандын ичи таза эмес, кан барды дагы керексиз нерсе өзүндө калып калды. Жана ошол нерсени бул кете турган системаларга бере албай атат. Демек биздин центрдин кызматы мына ушул 3 каналды тазалоо менен биз алектенебиз. Кызыл кан тамыр, көк кан тамыр жана без тамыр. Мага ким келген болсо, ким мени Фейсбуктон угуп турган болсо, абдан жакшы билет. Демек, барган кан тамыр канализациянын, барган кызыл кан тамырдын ичин, без тамырдын ичин, бездер эң негизгиси бизде без тамырлар керексиз нерсеге толуп калат. Мына ушул клетканын ичинде керексиз нерсе өзүндө да туруп калат. Бул жерде көбөйүп кеткенден кийин без тамыр өткөрүп берет. Мунун ичинде да көбөйүп кетет. Демек ушул без тамырдын ичинде мусор көбөйүп кетсе, керексиз нерселерди мен мусор деп коем, түшүнүктүү болсун деп. Ушул керексиз нерсе кайра көрдүңөрбү? Мына кызыл кан тамырды, көк кан тамырды мынтип басып, кысып коет дагы, жакшы кан барбай калат. Жакшы көк кан тамыр менен керексиз нерсе кетпей калат. Эми ушул дарылообуздун бир ыкмасы бул сүлүк менен дарылоо. Караңыздар, сүлүк денени тиштегенде, мынеке сүлүк денени тиштегенде 1 миллиметр тиштейт. Мына көрдүңүзбү? Бул тери мына. Караңыздар, бул тери мына. Териден түктөр чыгып турат. Теринин түбүндө көрдүңүздөрбү кандай деген мир жатат, кандай деген дүнүйө жатат. Караңыздар, көк кан тамыр, кызыл кан тамыр, без тамыр, нерв талчалары, түк мына өзү түктүн талчалары, подкожная жировая клетчатка деп коет. Кыскасы мына ушул теринин астындагы, тери астындагы кан тамырларды, без тамырларды тазалоо менен бул алектенет экен. Мен кайсы бир видеомдо берип кеткенмин. Сүлүк биз ата-энебиз илгери бир диагноз коюп койгондо абдан жакшы арам канды соруп алат депчи. Мен ошол арам канды мен мындай бир көрсөтүп кеткем да. Мына караңыздар. Мен эми мындай бир чоң неме плакат таба албай, мен өзүм чийип мына силерге түшүндүрүп атам. Бул кан тамырдын ичи мына. Бул кызыл кан тамырдын ичи мисалы. Кызыл кан тамыр, көк кан тамыр, без тамыр. Үчөөнүн тең неме көк кан тамырга дарысын чачат, кызыл кан тамыр экөөнө. Анан кайра ушул жактан эле мусу керексиз нерселерди алып чыгып кетет. Ошо менен кошо без тамырдагы дагы керек нерсени алып чыгып кетет. Бирөөсүн көрөлү. Кызыл кан тамырдын ичинде бизге керектүү эритроциттер, мынакей эритроцит деп коет, лейкоцит деп коет. Чоңураак бул лейкоцит болот, кичинерээк эритроцит болот, анан кичинерээк дагы тромбоцит дегендер бар. Мына ушул кандын элементтери, мындан чыкканда толтура элементтер бар. Булар тирүү жанда, тирүү неме существо деп коет. Булар бизге керектүү нерселерди апарып турат. Мисалы, кызыл кан тамырлар, кызыл клеткалар бизге кычкылтек менен тамак жеткирет. Лейкоциттер болсо бизге кирген микробторду жок кылып берип турат. Демек, биздин кан тамырдын ичи таза,
таза суудай элестетишиңер керек да. Ошо таза суунун ичинде бул элементтер кычкылтек, лейкоцит, тромбоцит, лимфоцит толтура кандын элементтери чуркап жүргөн элестетишиңиз керек. Эми ушулар ооруп калат. Кандайча болуп, мына жакшынакай кызыл клетка ооруп калганда мындай бырышып калат. Көрдүңүздөрбү? Жакшынакай лейкоциттер мисалы, лейкоциттер эми берде бир аз мен цветин өзгөртүп коюптун. Эми эритроциттер бир аз кичинерээк болот, анан лейкоциттер чоңураак болот. Мына ушул лейкоциттер, эритроциттер оорубай калган мезгилде, бизге жакшы кызмат аткарып жүргөн мезгилде мындай жакшынакай болот. Мындай бырышкан эмес болот. Көрдүңүздөрбү? А булар ооруп калганда абдан мындай болуп бырышып калып калат. Бырышып ооруп калат. Демек, оорубай жүргөн мезгилде булардын заряды плюс болот. Булар ооруп калган мезгилде заряды минус болот. Көрдүңүздөрбү? Эми сүлүктүн оозундагы заряд плюс болот. Демек, физиканын закону менен плюс тартылбайт. Демек, эң сонун эритроцит, эң сонун лейкоциттер, эң сонун тромбоциттер плюс болгон үчүн сүлүктүн оозуна тартылбайт. Булар ооруп калганда гана, булар минус болуп калганда гана минус плюска тартылат. Мына физиканын закону. Мына буга чейин эгер ошол видеону көрбөгөн болсоңуздар, абдан жакшы түшүнүп алыңыздар. Демек, кан тамырынын ичинде бизге керектүү кандын элементтери жакшы абалда жүргөндө плюс заряд менен жүрөт экен, сүлүктүн оозу плюс заряд экен. Демек, физиканын закону менен плюс тартылбайт. Ал эми ооруп калган элементтер сырткы заряды бузулуп калып минус болуп калгандыктан сөзсүз түрдө сүлүк тартып алат экен. Кыргыздын бул эң бир сонун макалдары, бул кыргыздын макалдарында эч бир кынтыксыз сонун макалдарды айтканда, сүлүк арам канды соруп алат деп. Илгери эле миллиард жылдар мурун пайда болгон сүлүк жөнүндө кыргыздар арам канды соруп алат деген сонун бир макал калтырып берген. Демек, азыркы мезгилде медицинада туура ооруп калган элементтерди гана, минустарды гана тартып кеткенин медицина доказать этип койду. Эми сүлүктүн кандай жакшы эң сонун 3 кызматы бар. Бул биринчиси, демек, дарысын чачат экен. Кызыл кан тамырына, көк кан тамырына. Экинчиси, ушул кызыл кан тамырдан да, көк кан тамырдан жана бизге дайым мен айтып келген, мен дайым койкой, 5 тамырды тазалагыла деген, безилдеген 5 тамырдын ичинде мусор. Мына 3 системанын ичинде, каналдын ичинде мусордун баарын соруп алып чыгып кетет. Демек, биринчи жакшы кызматы дарысын чачат экен, экинчи жакшы кызматы ошол кызыл кан тамыр, көк кан тамыр, 5 тамырдын ичиндеги керексиз нерселер тартып алып кетет экен. Эми үчүнчүсү, мына караңыздар. Сүлүктүн оозунда тиш болот. Ал көзгө көрүнбөгөн тишчелер болот. Кожаны тиштегенде мынагы нерв талчасын кошо тиштейт дагы, рефлекторный деп коет. Ошо нерв талчалары уктап калган болсо, биз Атай Кытайдын ийнесин барып сайдыратпайбызбы? Бетибизге койкой, нервтер көтөрүлсүн, нервтер оголсун деп. А мунун өзүнүн үчүнчү кызматы мына ошо нерв талчаларын тиштөө менен нерв системасындагы уктап калган нерв талчаларын ойготуп берет. Мына көрдүңүздөрбү? Сүлүктүн эң сонун, эң негизги ушу 3 эле кызматын эстеп калсаңыздар болот. Эми сүлүктү койгондо албетте колуңузду бир аз түшүрүп туруңуз. Албетте бата өзү эле мына албетте сөзсүз түрдө сүлүктү койгондо өзүнүн точкалары бар. Буларды койсок, ошо өзүнүн точкаларына койдук, толгондон кийин түшүп калат. Сиз канча жаштасыз? 63 жаштасыз. Сиз эмнеге даттанып келдиңиз эле? Қан басымым көтөрүлөт. Так. Ичим катат, геморрой. Өтүм алдырганмын. Аппендицитим алдырганмын. Барына хирургка подарка берип койгон турбайсызбы? Бүгүн канчанчы күн келишиңиз? Бүгүн 6-сүлүккө. 6-сүлүккө келип атасыз. Сиз ушул келген күндөдөн эмнени байкадыңыз? Мен келген күндөн аябай жеңилдедим. Қан басымым көтөрүлгөндө дайым дары колдончумун, азыр дары ичпей эле турам. Арада анда-мында қан давлением көтөрүлүп атат, бирок таблетка колдонбой эле жеңил өтүп кетип атат. Өзү түшүп калып атат. Так, сиздин ичиңиз катып атабы, катпай атабы?
азыр мен май ичип атам ошондуктан катты. Кастор майы ичип сыкып атат да. Сиз мен берген диетаны карманып атасызбы? Кармап атам, Кармап атасыз. Эми караңыз, мен дайым пациенттер келгенде албетте абдан жакшы, мисалы сахары көтөрүлгөндөр сахары түшүп калат, давлениеси көтөрүлгөндөр давление түшүп калат, анан кандайдыр бир күнү көтөрүлүп калат, бир аз кыйналып калат. Анан мен айтам, жок келиңиз отуруңуз дейм. Отургузам да анан сурай баштайм. Так, сиз мен айткан нерсени жасадыңызбы дейм да. Тегини. Жок, мен мына төртөөнү жасадым да, муну жасабай койдум дейт да. Анан кийин ошондо мүмкүн давлениеси көтөрүлүп кетет, мүмкүн ичи катып калат. Көрдүңүздөрбү? Мен дайым айтам, урматтуу деги эле Кыргызстанда жашаган, деги эле биздин кыргыз тилди түшүнгөн мекендештер, алыста жүргөн мекендештер, эң негизгиси 70% адамдын өзүнө байланыштуу экен эчке. Адамдын өзүнө байланыштуу. Демек, мен сөзсүз келгенде 3 барак кагаз берем. Бардыгына. Муну жасагыла, муну жасагыла, муну жасагыла деп. Ошонун баарын жасаш керек, урматтуу мекендештер. Суу ичтедимби? Демек, нормада сууну ичиш керек. Сиз суу ичип атасызбы? Сиздин термосуңуз барбы? Мага дагы бир пациент келди. Гүлсана, мен баарын жасап атам, сен айтканың баарын жасап атам. Бирок эмче давлением көтөрүлбөй атат деди. Мен айттым, отуруңуз дедим. Сурасам, суу ичпей коюптур. Анан мен айттым, көрдүңүзбү дедим, сиз мен айткан ыкмалардын бирөөсүн жасабай койдуңуз дедим да. Суу ичпей койдуңуз деп. Анан кийин 3 күн суу ичти да, 3-күнү күнү мага звонок этти. Чындыгында мен давлением көтөрүлбөй калды. Көрдүңүзбү? Демек, мен эмне үчүн айтам ушуну, эмне үчүн мен ар бир пациент келгенде колуна 3 барак берем. Эгерде кече жакында бирөө айтты да, эже сиздин ушул 3 барагыңызды биз аткарсак деди, врач деген унутабыз деп. Абдан сонун ойду айтып кетти да. Чындыгында мен берген 3 барактын ичин мен айтам, ошол барак менен жашагыла. Жана ошол барактын ичинде жасалган нерсени жасагыла дейм да. Жашаш да керек, жасаш да керек. Демек, ошондо гана биз оорудан 70% сиз мындан арыласыз. Албетте биз жактагы жардам бул сүлүк коебуз, биз деген чөп дары беребиз, массаж жасайбыз, жана неумовакиндин методу менен перекис коебуз. Мына ушул мен айтам, сиз урматтуу мекендеш дейм да, сиз биз айтканды дагы, сиз өзүңүзгө берген 3 баракты да экөөнү бирге жасагыла дейм да. Муну жасап, биздикини эле жасап, үйдөгүн жасабай койсо эч кандай результат ала албайт. Или үйдөгүн жасап эле биз жактан жардам албаса да, анда да жакшы боло албай калат. Демек, жакшы болуш үчүн адамга берилген нерсенин баарын адам өзү жасаш керек, жана биздин жардамды кошо алып кетиш керек. Так. Эмне жасай бериш керек, Албетте, мунун караңыз. Теге 4 нерсени берген да, безге массаж, денени 3-кө бөлүп безге массаж айтканмын, тамак ичердин астында өттү түрткүлө деп айтканмын, ичиңер менен дем алгыла деп айткам, жана курсактарды баскыла. Мына ушу 4 нерсени сиз 90га чыксаңыз, 90га чыкканга чейин күнүгө жасай бериңиз. Сиз деген врач дегенди унутасыз. Сиз кээде гана бирсени бузуп коюп, мүмкүн врачтан консультация алып коюшуңуз мүмкүн. А так сиз өзүңүздү өзүңүз жакшыртып баштайсыз. Сиз врач дегенди унутасыз. Сиз аптека деген жазууну көрбөй каласыз. Караңыз келбей калат алчыктан. Химикаттан качып, натуралдык ыкма менен дарылаганга өзүңүздү өзүңүз дарылаганга аракет кылып каласыз. Саламатта калыңыздар, ден соолугуңуздар сак болсун.